Негизи жаратылышта тең укуктуулук деген жок. Ал болбогон нерсе да. Юридический жактан болушу мүмкүн, бирок жаратылышта андай мүмкүн эмес. Мен мисалы үчүн жолдошум кылган жумушту мен жасай албаймын. Мен кылган жумушту жолдошум жасай албайт. Бүт бардыгы өзүнүн милдети менен. Бирок кылына турган иштер, мисалы үчүн үйдүн ичинде же болбосо финансы жагынан боло турган болсо, бул мүмкүнчүлүккө жараша боло бериш керек. Мисалы үчүн жолдошуң айлыгы 30.000 боло турган болсо, бирок сен базарда иштейсиң, сен айына мисалы үчүн 200.000 табасың. Анан мен 200.000 табамын, сен 30.000 табасың дебейт да аялдар. Бардыгын эле ошо тапкан акчасы үйүнө жумшалат, балдардын келечегине жумшалат да. Анан эч ким аялдар тең укуктуулукту талашпайт. Жөн эле аял киши назик болгондуктан азыр көп эркектер аялдардан дагы назик болуп кеткендер бар да. Анан ошол эле блогерлер, ошол эле эркектер мисалы үчүн үйлөнгөндө кыздарын, аялдарын кошо Россияга алып кетишет, башка жака алып кетишет, талаалап иштегеничи. Ошол убакта айтышпайт да, тең укуктуулук болбош керек, мен акча табышым керек, сен үйдө отур дебейт да. Бирок аялдар сүйлөп койсо эле, мисалы үчүн депутат айым аялдарды колдоп кое турган болсо, сразу ызылдашып чыгышат да, силер тең укуктуулукту каалап атасыңар депчи. Эгер ошондой законный түрдө, закон түрүндө дагы тең укуктуулук каралган болсо, ал мүмкүн эмес. Эгер аялың жетишпей аткан болсо, эркек киши жардам берип кое бериш керек үй жумуштарына. Эгер эркек жетиштире албай аткан болсо, багып жетиштире албай аткан болсо, мүмкүнчүлүгүнө жараша аял деле акча таба бериш керек. Азыр ошондой заман.